Идеядан мультфильмге чейин Казак анимациясы чыгармачыл бирикмеси Маданият министрлиги жана Казакфильм киностудиясынын колдоосу менен билим берүү программасын ишке киргизди. Чыйырчылык сабактарында старителлинг жана визуалдык баяндоо, анимациялык дүйнө куруу жана каржылык пландаштырууну өздөштүрүүгө болот. Таанып билүү борборунда Финляндия, Канада, Франция жана Армениядан билимдүү адистер тартылган. Я проводила воркшопы в разных странах, в Узбекистане, в Франции. Мен Өзбекстан, Франция, Орусия жана Казакстан сыяктуу ар кайсы өлкөлөрдө воркшопторду өткөрдүм. Мен кызыктуу окуяларды жаңы идеяга айландыруунун ар бир мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого аракет кылам. Бул мага чоң рахат тартуулайт. Мага Казакстанда, Алматыда бир топ жашоо бактысы буйрду. Адамдарына жана маданиятына суктандым. Көңүлүмө жаккан өлкөгө кайрадан келип, кызыктуу долбоорлорду ишке ашыргым келди. Бул мүмкүнчүлүгүм ишке ашты. Астанада анимацияга кызыккан ар бир адам бул воркшопко катыша алат. Анимация в Астане. Те, кто узнал про это, про этот воркшоп. Программада документтик анимацияга басым берилди. Ошондой эле пластилинден жана кагаз техникасынан баштап 2D жана 3D графикага чейинки форматта ар кандай сыноолор жасалды. Долбоор Казакстандагы анимация тармагын өнүктүрүү жана тармак адистери үчүн кесиптик билим берүү чөйрөсүн калыптандырууну көздөйт. Иш-чара катышуучулардын чыгармачылык дараметин ачып, уникалдуу тажрыйба топтоого өөлгү түзөт. Я пришла на мастер-класс. Я никогда не знала. Мен документалдуу анимацияны эч качан билген эмесмин. Чынында 3 күн мурун эле кызыгып калдым. Анткени мында ар кандай стилдер бар. 3D менен 2D. Желимдин кагаз кесиндиси менен же оригами кандайдыр бир буюмдар менен. Жада калса кездеме менен бириктирүүгө болот. Ушул процесс менен жыйынтыгы көздүн жоосун алат. Өтө кызыктуу. Анимация канчалык жөнөкөй болсо, ал адамдардын жүрөгүнө ошончолук тез жетет. Это просто интересно. Чем проще делаешь анимацию, тем она быстрее достигает сердца людей. Мастер-класстар 9 айынын 11-ине чейин уланат. Ага каалаган адам катыша алат. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык адам бул окуу курсун өздөштүрүп чыкты.